Әлбетте, журналист келген үшін тазалаған жоқ, қардарлар өз үшін тазалады деді. Bir қанша талқылауларға түсті, біз шығарылышты шығарғаннан кейін, анан бұл жақта тамақ-аштар болчу. Бұл жердегі тұрған тоқтың еттерінің дағы жетекчилиги бізге түшүндүрүп берген. Кыскача, азыр өзүнөн окуганга аракет кылабыз. Жетекчилик біз уборкаларды кылдык, тазаладык деп чыккан бизге. Бұл крылышкелердің бардығы бізде адал сертификаттары, бардық ветеринарлы сертификаттар менде бар. 3 фирманың эмелери, тоқ еттері қолданылат, мынакей көрсеңіз болады. Уборка туралы, уборка чынында біз жоқ, тоқ өзөмөлдөн чыгып кетиптир. Biz bunun üstünden işlep atабыз. Buradaki состояниясын азыр жаныңарга коем. Көрсөңөр болот. Холодильник таза, биринчи келгенибизде эмес. Жана журналист, блогерлер жөнүндө ар кандай сын пикирлер айтылып атат да, бирок кээде мамлекет өкүлдөрү аткарбай аткан нерселерди кээ бир учурда журналист, блогерлер дагы аткарып коюп атат да. Эң жалпысынан айтканда, жалпысы биздин Кыргызстан. Biz саясатчы болобузбу, журналист болобузбу, же жөнөкөй жаран, аны айырмасы жок. Biz Кыргызстанды өнүгүш үчүн салым кошушубуз керек да ар бир жерде. Assalamu alaikum vekiller. Nasılsınız? Assalamu alaikum. Gelirdik. Dostlar, бұл жақта ошол биз съемка жүргүзгөндөн кийин тазалоо иштери болгон. Азыр мына көрүп атасыңар, башында колдор мындай эмес болчу, анан столдор жада калса ошол жетекчилигин айтышы боюнча биз талаптарды аткардык. Кардарларыбыз үчүн негизи албетте журналист келген үчүн тазалаган жок, кардарларыбыз үчүн тазалады деди. Ошо дагы эле тамак ашты же болбосо силер сураган тазалыктарды көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Бир канча талкууларга түштү. Биз чыгарылышты чыгаргандан кийин башына келгенибизде дагы айтып атам, полду шартын көрүп атасыңар. Анан бул жакта тамак аштар болчу. Мына жерде колдонуп атканда кипстилинг бар болчу. Бул адамдардын коопсуздугу үчүн кооптуу болуп саналат. Бул жердеги турган токтун эттерин дагы жетекчилиги бизге түшүндүрүп берген. Кыскача, азыр өзүнөн окуганга аракет кылабыз. Саламатсызбы эжеке, келиңиз. Биринчи чыгарылыштан кийин жетекчилик биз уборкаларды кылдык, тазаладык деп чыккан бизге. Буну мен сурадым да, промышленный болуп эсептелинет да булар. Анан эмне үчүн буга саласыңар дегенде, келсеңер биз түшүндүрүп беребиз деген да. Эмне үчүн буга саласыңар? Бул жерде таза суу агат, бизде таза суу агып, бул крылышкелердин только ошол музун эри табыш үчүн эле бул жака салып, биз таза суу менен жуйбуз. Андан тышкары алып, андан кийин уже мариновкалап, кадимкидей эле таза процесс менен даярдалып чыгат да булар. Мурунку интервьюда Акмар абыл же интервью бериптир. Ал биздин жетекчибиз, чоң ал бизди көбүнчө сырттан көзөмөлдөгөн үчүн толук маалымат бере албаптыр. Бул крылышкелердин бардыгы бизде адал сертификаттары, бардык ветеринарлы сертификаттар менде бар. Бар, мен ошол адал сертификатты көрсөк болобу? Негизи, Анткени мен комментарийлерди аябай көп окуп калдым. Биздин адамдар ушундай халал деген сертификаттарга аябай катуу маани берет. Мисалы бул бизде 3 фирманын эмелери, тоқ эттери колдонулат. Биринчиси Куаликаныкы, экинчиси Жайыл бройлер деген өзүбүздүн мекенибиздин өндүрүшүн колдонобуз. Үчүнчүсү бул дагы бир Кытай фирмасын колдонобуз, мына фирма. Бунун да халал сертификаты бар, мына бүткүл дүйнөлүк халал сертификатын алган. Анан бул товарларды иштетер алдын биз халал индустрияга да кайрылып көргөнбүз. Кайрылып көрүп, Куаликаныкын, шубардыкын адалбы деп сураганда, алар адал деп тастыктап беришкен бизге. Ал даже ошол халал индустрия менен жазышкан биздин перепискаларыбыз бар. Көрсөтөм. Биздин Жайыл бройлер деген мекенибиздин өндүрүшүнүн документи, мынакей көрсөңүз болот. Жайыл бройлер, халал сертификаты бар. Мына уже ветеринарный сертификат текшерүүдөн өткөн. Биринчи келгенибизде эжеке сиз айткандай сырттан башкарган үчүн көргөзүп бере алган жок деңиз. Уборка туралы, уборка чынында биз жоқ, көзөмөлдөн чыгып кетиптир. Биз мунун үстүнөн иштеп атабыз. Көзөмөлдөн чыгып кеткенди айтып атасыңар. Ал мойнуңузга алабыз. Мен да ооруп калдым, Акмар ажыда жумуштарынан бошо албайм. Көзөмөлдөн чыгып кетиптир. Бирок мунун үстүнөн иштеп жатабыз, өзүңүз көргөндөй. Келиңиз жанагы көрүүчүлөр көргөн жерлерди көрөлү кайрадан. Биринчиси бул болчу. Бир эле көрүүчүлөр эмес, силер дагы көрдүңөр окшойт ал чыгарылышты. Мына жердеги уборканын
мурдагы состояниясын азыр жаныңарга коем. Көрсөңөр болот. Андан кийин вытяжка мына жердеги мындай беспорядок деп айтабыз да. Башаламандык болуп кеткен экен. Азыр жетекчилик ушул нерселерди жойгөнгө аракет кылыптыр. Кыскасы мындай көргөзүп беребиз. Албетте мен ар дайым айтам, биз көргөзүп беребиз. Болгон жагдайды жарык беребиз да. Чечим ар дайым элде болот. Эл өзү баасын берет. Этте справка болот. Сертификат болбойт. Союлган эттерде справка болот. 2022-жылдыкта биз ар бирин сурабыз, анткени бизге деле кардарыбарыбыздын ошол тамактарыбызды жеп, коопсуздук бизге маанилүү. Биринчиден өзүбүз дагы тамактанабыз, бул тамактар менен ошондуктан биз ар бир союлган малдын бизге келген ветеринарный кагазын сурап талап кылабыз. Анткени эртең бирөө отравление болуп турган болсо, ал малды кандай союлганын, кандай азыр бул жерде жаңылышпасам 2022-дан бери бар экен, 22-да бар, 23-та бар. Жок, сактап келе атканыңарды айтып атам. Сактап келе атабыз. Ооба, 21-лерде уже ыргыттык да. А уже каждый биз мындан тышкары бизди көп текшерип турушат, эпидемстанция именно ушул документтерибизди көп текшерип келип турушат. А мына жакта уже сырыбарыбыздан бери, балыктарыбыздан бери бар да, сертификаттарыбыз. Булардын бардыгына өтө серьезно карайбыз биз. Бул холодильник. Холодильник таза. Биринчи келгенибизде эмес. Мына жерлерин көргөзсөң, четтерин. Элдер четтерин көргөн. Мына жерлерди ошо силер көргөн жерлер мурда андай эмес болчу. Не деп айтабыз? Кудайга шүгүр. Мындай жакшы тарапка өзгөрүү болду. Бул дагы болсо бир ийгилик, мындай жетишкендик болуп атат биз үчүн азыр. Биз ошончо оңдук буюрса. Анан айтып атат да, мындай кардарлар отурган жерди, раздачаларында көрсөк болобу деген адамдарды комментарийлерин окудум да. Сиз менен чоң раздачасын да көрсөк болобу? Раздачаны? Раздачаны, ошо элдерге тамак узатылып жаткан жерди. Мына достор, силер сурагандай эле раздачасы, жана элдерге тамак берген жери, биз сырттан аны байкайбыз, муну байкайбыз деген адамдар болду да. Ошондуктан аны дагы ачык көргөзүп берели. Камера барып тартса болот, ошол жактарды көргөзүп. Азыркы учурда кээ бир жетекчилер же кээ бир чоңдорубузду угуп атам да. Жана журналист, блогерлер жөнүндө ар кандай сын пикирлер айтылып атат да. Бирок ар бир адамдын деңгээли бирдей эмес деп эсептейм да. Кээде журналист, блогерлердин дагы мындай нерселерди өзгөртүүгө, ушундай ийгиликтерге жетишүүгө себеби кошулуп атат да, салым болуп атат бул Кыргызстанга. Ошондуктан байкелерибизге айтабыз, жалпы биз сыяктуу журналист же болбосо башка байкелерибиз сыяктуу блогер адамдарга сырттан байкабай туруп эле баа берген туура эмес. Анткени кээде мамлекет өкүлдөрү аткарбай аткан нерселерди кээ бир учурда журналист, блогерлер дагы аткарып коюп атат да. Эң жалпысынан айтканда, жалпысы биздин Кыргызстан. Биз саясатчы болобузбу, журналист болобузбу же жөнөкөй жаран, аны айырмасы жок. Биз Кыргызстанды өнүгүш үчүн салым кошушубуз керек да ар бир жерде. Жалпы биздин кардарыбарыбызга кайрылып жатам азыр. Мурунку интервьюда чынында бизде уборка тарабынан, башка тарабынан көзөмөлдөн чыгып кетиптир. Мен да жумушка чыкпай ооруп жүрдүм. Акмарал жездем жумуштан бошобой. Азыр келдик, бардык нерсени жайына салдык, уже ордуна түшүрүп аракет кылып жатабыз. Халал сертификаттар бардыгыбыз жайында, бардыгы бар. Биринчиден өзүбүз тамактанабыз, өзүбүздүн туугандарыбыз тамактанат. Ошондуктан бул нерсе биз үчүн биринчи орунда турат. Ошондуктан коркпостон келип тамактанып кетериңиздер биз үчүн кардарыбарыбыздын көңүлү абдан маанилүү. Ошол жерден көрүп бизге ыраазы болгон, ошол өзүнүн жакшы кардарыбардын бардыгы ыраазы болуп, жакшы тамактанып кетсе, биз сүйүнөбүз түркү. Мындан ары только аракет кылабыз, жакшы жака оңобушка. Мындай случайлар башка кайталанбай, сиз да келип бизди текшерип туруңуз, текшерсеңиз жакшы болот экен. Келип текшерип, көзөмөлдөп турсаңыз болот. Биз жаңы системага өтүп, жаңы эмелер менен уборка башкаларга көзөмөлдөп салып, баарын оңолтуп баштадык уже. Сизге да рахмат. Бирок биз журналистпиз, журналисттер текшербейт болгону элдин өкүлүбүз. Биз жагдайларды жарытып беребиз ар дайым. Халал индустрияга да арыз таштап койдук. 2 жуманын ичинде ошол Лаваш центр халалдан сертификат алат буюрса, ошондуктан жеке баракчасынан көрүп,
келип тамактанып кетиңиздер бизден. Буюрса. Биз жагдайларды жаратып беребиз. Биз талап кылып аткан нерселер ар бири мыйзамда көргөзүлгөн эрежелер. Аны бир гана биз эмес, жалпы жарандар, кардарлар келип талап кылса боло турган нерселер алар. Буюрса биз мына кайрадан лаваш центрди силер үчүн көргөзүп бере атабыз. Албетте биз жагдайларды жаратып беребиз. Чыныгы чечим, акыркы чечим элде калат. Силерге дагы рахмат. Ушунчалык түшүнүк менен кабыл алып, башында көргөзүлгөн кемчиликтерди, каталарды түзөгөнүңөр үчүн силерге дагы рахмат. Бул бир гана эл билсин долбоорун эмес, жалпы биздин көрөрмандардын, биздин кыргыз элинин жетишкендиги болду, ийгиликтүү жетиштүү болду аягында. Жалпыңыздарга рахмат. Буюрса дагы деле болсо мындай жагдайларды жаратып бергенге ар дайым аракет кылабыз. Сизге дагы рахмат. Аман болуңуз.